Кант шаарына тиешелүү кан аралаш төгүлгөн таштанды. Только президент эле клапандарды жаппаса, мэрге барганда толк жок. Беспредел болуп кетти бул мусорка аябай. Орунун очогу болуп турат дагы, нар жагы БСР дагы эми бул жерден. Кандайдыр бир кызыкчылыктардын кагылышы болгонбу деген божомол жарылат. Тазалык сервисинин мындай көзүнүздөр жалалдуу баргандачы. İşte atkан ага жакшытан кайра сом беришти. Сайнын милиционерин келет, чорныйлерин келет, коркутат. Жайында уң башталат. Кант шаарынын мэриясы муну тыкыр көзөмөлгө алыш керек болчу. Кант шаарына тиешелүү кан аралаш төгүлгөн таштанды. Тагыраагы аталган шаардын карамагында турган санитардык полигон эрежелери сактабай, жаратылышка жана калктын саламаттыгына коркунуч келтирип жаткан учуру. Ысык Ата районундагы Жээк айылынын тургундары бул полигон алардын айыл аймагына жакын жайгашкандыгын айтышып, ооруканалардан чыккан кооптуу калдыктар ал жерге айдан ачык эле ташталып жаткандыгына тынчсызданышууда. Илгери мындай мусорка эмес болчу. Илгери кичке эле мусорка болчу. Азыр шумдук болуп кетти. Аяка барып страшно болуп калды действительно. Ама өрттөнүп кетсе, жыттын баары бияка келет, каргалар бияка учат. Беспредел болуп кетти бул мусорка аябай эле. Шприц деген шумдук. Анча-мынча үстүндө суу сактай турган жер бар. Балдар ошакка сууга барат, ойнойт. Анан шприцте кармалып, жугунуп кетип, оору деген ошактан чыгат негизи. Ошону бир бала кылсак жакшы болмок. Эл журт чогулуп берет. Буну былтыртан бери сайрап келатабыз негизи. Маякты токтотуш керек болчу, жабыш керек болчу деп. Эч ким укпайт, баары эле убадасын берип коюшат. Эч ким укпайт. Ушул айылда 30 жылдан бери жашайбыз. Ошол эле проблема, 30 жылдан бери эле проблема свалка. Мурун Канттыкы келчү, андан кийин азыр полный Бишкектен келип атат. Түнчүндө саат түнкү 2-де 3-те айдайт. Акырын айда десе укпайт. Биякта кичинекей майда балдар жүрүшөт. Аларды айтсаң жаман көрүшөт. Токтотуп канча мына чыктык элдер. Токтотсоң эле тияга келет, бер жагы милиционерин келет, чорныйлерин келет, коркутат, момундай деп туруп. Жайыт жок. Тияктын бүт баары өзүңөр көргөндөй турат да. Шприцтер турат бүт баары. Анан айдаса эле салафан айдалат. Жердин бүт баары ошак салафан болду мына. 30 жылдан бери жашайм, 30 жылдан бери эле салафан да, ошактын бүт баары свалканы. Канттыкка келгенде кичине тазалап кетчү. Мына Канттын мэри алды, же келбейт. Сентябрда, октябрда келген, обещание кылып 2 ай кое турла, завод салам, анан тазалайм деп. Же эчтекеси жок. Өзү да жок, рабочийлери да жок, эчтекеси жок. Анан билбейм, мош президент көрүп эле бир чечпесе, калгандар эч ким чече албайт го. Мэрге барганда толк жок. Келет, жакшы сөздөрдү айтат. Анан бирдемке собранияга Кантка барса коркутат милиционер менен, тияка алып барасың, анан сенин үчүн эч ким соттойт, анан моттойт. Анан билбейм, чындык деген каякта барбы, же жөн эле бүт баары эле сүйлөгөн сөзбү бу. Ошондой президентке бүт баарына кайрылабыз, депутаттарга, ак үйдөгү кызматкерлерге. Мусор маяктан даже саат сайын өтөт да, чүйдүн баары эле бияка эле келет маяк. Мына болсо жолдун баары эле болсо, жанакы чоң болсо, машиналар болсо төгүлөт. Жатат жолдун жээгинде мусоркалар. Аралап өтөт экен да. Мынакей жол 3 көчөнү аралап өтөт да, 3 көчөнү аралап өтөт. Маяктын баары мусорка болсо төгүлөт. Күнү болсо уктатпайт. Жайында уң башталат. Буга чейин бул санитардык полигон боюнча чыккан маалымат жалган деген сөз тарагандыктан, айласы кеткен айыл тургундары кооптуу деп айтылып жаткан аймакка барып, өрттөлүп, көмүлүп жок болгонунун ордуна ачык эле талаага ташталып жаткан медициналык калдыктарды көрсөтүп чыгышты. Бул калдыктар жугуштуу ооруларды өзүнө камтыгандыктан эпидемиологиялык кооптуу калдыктар болуп саналат. Бул таштандылардын айынан жергиликтүү тургундарга 1000 түркүн оорулар жугушу мүмкүн. Алардын катарында айыкпаган боор циррозу жана спид инфекциясы болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Эми муну только президент эле бүт баарын мындай айтканда кечирип койгула, клапандарды жаппаса, мындай элдер келет, бүт баарын коркутат милиция. Мына собрание өткөндө тияктан дагы айттым, собрание кылса эле бүт баарын коркутат. Мына мо талант байкуш жаш бала чуркап атат, эл үчүн, айыл үчүн деп туруп. Бияктын бүт баары эле тегерек эле айылданбыз, мындай көчмө элдер жок биякта. Бүт баары эле местныйбыз, чоң атабыз, жет атабыз бүт баары мына моя социал деген айылдан болобуз, өзүбүз тургунубуз. Ошон үчүн мо талант чуркап жүрөт, өзү мына мал менен
Азыр кыш бүттү, мына бир 15-20 күндөн кийин жайыт да жок, жайытыбыз. Кылсын макул, свалка кылсаң да тосsun да полный, ошону салафан учпай бүт барын нормальный кылып. Жанакы шприцтер жатат, мына капельница көрүп атасың, кан сан, ал кандай кишиники эмне оору менен ооруп атат больницада билбейбиз. Ошо мына негизи свалка могу жери эле, кичинекей жери эле болчу. Мына ошо айтып атпайм, 30 жылдан бери биякта жашайм, келгенде свалка 30 жыл мурун, 99-жыл свалка могу жери эле болчу. Кичинекей жери эле, канттык эле келчү да. Азыр могу карасаңар бүт бар, бутылканы макул айтпай эле коелук, шприцтер жатат. Мына могу дөңдүн үстү болсо БСР суу сактаган жерибиз. Айылдан ушул жактан суу сугарабыз биз. Не дай бог, азыр могу катуу суу келип бирдемке болсо могу жарылса бүт бар суу могу бияка кетет. Илгери кичине, азыр мына 1 жылдын ичинде могу шаар ташыгандан бери мына могу бүт бары болуп калды. Свалка, жолдун баары бүт бары эле свалка болуп калды. Мунун могу кичинекей эле жери болчу, канттык эле келчү да. Бул жер көрүнүп атабы кадырдан мынакей. Сиздерге мынакей бул жак жагы дөңдөн баштап сай. Нар жак жагында дагы, нар жакта да кадырга кошсоңуз, нар жагы дагы медициналык калдыктар экен. Ушундай медициналык калдыктар толугу менен ушул жака төгүлүп келе бериптир. Андан тышкары мынакей тегил дөң болуп турган нар жагы да медициналык калдыктар экен. Мындайдан барып туруп, тегил жактагы көк салафан пакет болуп турат, көк, жашыл салафан пакеттер болуп турат. Сайдын ар жак капталында. Ал жактагылар дагы медициналык отходдор экен да. Бул жакты деген эми жанагындай ооруканалардан атайын келиши менен алып кетиши мүмкүн. Бул калдыктарды биз өрттөйбүз, жок кылабыз депчи, кандайдыр бир фирмалар, шаардын ичиндеги фирмаларбы же канттын фирмаларыбы, шаардан башка ооруканалардын баарынан алып кетиши мүмкүн. Бирок булардын баарын жок кылып, өрттөп, күл кылгандын ордуна алып келип туруп, ушул ЖЭК айыл өкмөтүнө алып келип туруп, мына ушул таштанды жака, ушул санитардык полигонго алып келип туруп, мындай аччык эле таштап атат. Андан тышкары мынакей могул дөң болуп турган жер, бактар чыгып турат го, бактар чыгып турган жер, дөң болуп турган жер. Ошол жер айылдын БСР экен. Суу чогулган жер да. Ошол жактан айыл элине атайын сугат суу тарайт. Бул жерге мынакей ушундай оорунун очогу болуп турат дагы, нар жагы БСР дагы. Эми бул жерден бир ит сүйрөп барып деле нар жака БСРге таштап салса, анда бүтүндөй айыл өкмөткө дагы кандайдыр бир инфекциялар тарап кетиши мүмкүн. Азыр мындан тышкары, бул жерден тышкары дагы медициналык калдыктар нар жак бөлүгүндө дагы өтө көп дейт. Азыр ошол жака дагы барып туруп, ошол жерден дагы чагылдырып көргөзүп берелик. Каны менен мына жүрөт бүт баары эле. Могу пакет, любой пакетти жарсаң каны менен жүрөт мына. Же частныйбы, же гос билбейм, эми гос министерстводо караса дагы отчет берет да булар. Эми отчет бергенде өрттөсө болмок да, контейнер же атайын маяка контейнер алып келип туруп, темир контейнер, ошонун ичине өрттөп туруп кылса болмок да. Балдар да келет, маяка балдар могу сайга түшөт. Маякта БСР бар, ошо БСРге түшөт жайында балдар. Сууга түшөт. Сууга түшөт. Анан бала деген бала да, ал эмес чоң кишибиз. Момундай ошибканы кылып атабыз. Эми бул ошибка эмес, бир жолу, эки жолу эмес да бу. Бир жолу, эки жолу кылса кой ошибка деп, бу ошибка эмес эле, буну билип туруп эле кылып атат да, атайын төгүп туруп. Биякта эч ким унчукпайт экен, төгө берсе болот экен, рассветтин эли аз. Бирок кичинекей эле айыл, 100 эле түтүнбүз да. Өрттөгөндө жайында сасыйт могу бүт баары. Азыр да кар басып, суу болуп өрттөнбөй атат. Азыр өрттөсөң кээркүдө жиниң келет да, өзүң өрттөйүн дейсиң да, түтөсүн ошо, көрсүн депчи. Могу сай менен бир жыл сай менен кантка чейин барган. Ошондо келип туруп пожарка келип туруп өчүргөн. Мына могулар даже карап атпайсыңар бүт баарыңар. Мына караса кан турат. Кайсы кандай киши ооруган, эмне оору менен ооруган. Эми могул балдар жарат буну. Майда балдар жарат, сындырат, могу кан агат ушу менен. Кан агаттан аба менен бүт баары кылат да. Өрттөнсө аба менен биз эле жыттайбыз. Ошо бияктын тургундары, айылдын тургундарын. Карасаңар эми могу бүт баары. 2024 жыл марттын 5-и. Маердин баары медикамент болчу. Бүгүн эртең менен жана погрузчик келип, терди түртүп атканда, берди да түртүп жашырып кетти. Бирок жашырганда эмне, мына дал өзүңөр көрүп атасыңар, мына баштады мына. Бияктын баары эле ушундай да. Жашыра албайт, муну кантип жашырат мына. Моунун баарын кантип жашырат мына. Момча мусордан кантип ушу чалабыла түртүп мына. Өзүңөр көрүп атасыңар.
урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына өзүңүздөр көрүп атып, бу жерде жашыруун, калпайтуу эски видео деген жок. Мына жаңы, свежий видео ушунча эл турат. Мына тигине тет жактын баары ушундай мет отходдордо мына. Ал эми мындай кайдыгерликти Кантыш шаарынын мэри Улан Бекболотович санитардык полигонго келишим аркылуу кирген тазалык сервис жоопкерчилиги чектелген коомуна төңкөрүп жатат. Кала башчысынын айтымында келишимдин негизинде иш алып барбагандыктан аталган ишкана менен иштешүү бир тараптуу токтотулган. Ал эми медициналык калдыктар боюнча акыркы жолу көзөмөлдөп барган учурунда андай медициналык кооптуу калдыктарды көрбөгөнүн белгилейт. Толугу менен Кант шаарынын мусорун чыгарабыз, бирок бекер чыгара салдым. Андан сырткары биз ал Таштанды полигонго азыркы бүгүнкү күндө ушул жакын биздин Кант шаарына жакын жагышкан айыл өкмөттөрдүн дагы мусорун чыгарабыз, анан частный компаниялардын дагы мусорлорун алабыз да. Негизи ал санитардык полигондун багыты кандай? Багыты ошо таштанды чыгарчу. Тиричилик таштандылары. Тиричилик таштандылары багыты боюнча. Анан биз алар замат инвесторду ошол жерге алып келип, бир инвесторду ошо менен келишим түзүп, бизде келишим бар бул жерде мэрияда. Анан ошол киши менен иштешкенбиз. Башында аябай жакшы иштеп баштаган ал киши дагы бүт баардыгын рекультивация. Кайсы компания болуп калат? Тазалык сервис деген. Жетекчиси ким эле? Талай деген бала. Фамилиясын унутуп калдым. Анын ал киши болсо ошол жерге ДТ спецтехник алып келип, рекультивация кылып, ал жерге болсо инсинератор, крематорий койгонбуз ошол жерге. Анан ошол келишим негизинде 14,5 гектар жана Таштанды талаасын толугу менен тосмок, жана сетка менен, сетка рабица менен. И андан сырткары болсо инсинератор, крематорий коймок, анан Таштандыны сорттоочу жабдуу алып келмек. Ал эми 2022-жылы түзүлгөн келишимде. Ошол менен эчтеке болгон жок. Анан аягында биз ушинтип тил табыша албай ал менен эчкандай договорду келишим бүттү. Анан башка инвестор алып келдик. Могу жакынкы эле 20-февралда ал менен дагы түзгөнбүз. Башка инвестор келди. Ал инвестор келип, Нур деген компания экен. Алар келип, келишим түзгөндөн кийин эле билбейм алар эмне болду. Чалсак биз похорона жүрөбүз эле. Ошого менен алар дагы иштеше албай койду да. Эчкандай. Эчтеке техника алып келген жок, сразу спецтехника алып келмек. Бир айдын ичинде ошол жерде тосмок, ошондой кылып могу жерден жакшынакай сүйлөшүп, ушуну кеткиз. Менде сүрөттөрү дагы бар, келишим да бар. Анан биз аркы жумада ал компанияга дагы эмесин бердик, баракчасын, уведомлениясын бердик. Что биз сиздер менен иштеше албайбыз, кайра башка. Кечээ бардыңыз, ошо 2 жылдын ичинде ошол тазалык сервис иштеп аткан учурда бардыңыз беле? Барып, каждый раз бардык да. Биз бул жерде аким менен да чогулдук, бул жерде канча киши баргандан кандай тазалык сервисин мындай көзүңүз түрдү жабылдуу баргандачы? Иштеп аткан алар жакшынакай эле, сондой эле иштеп аткан. Ошончо медициналык таштандыларды көрбөй кантип кайра келдиңиз деп атам да. Биз барган учурда, Кылыч мырза, ал жерде андай медициналык отходдор андай эле жок болчу. Биз кечээ мурда күндө барып келдик. Кечээ күнү тилекке каршы келе алган жокпуз. Мурда күнү барганда ал жерде деген биз жаңы келгенде бул жер деген тоо болуп жаткан ошол жерчи. Биз ошонун баардыгын рекультивация кылып, бул деген жылдан жылга айланып ошол жер түтөп жаткан болчу. Мына ошол жерде ошол жердин жашоочулары деле өздөрү деле айтып атпайбы? Биз мурда деген элдер наоборот жайында үйүндөгүлөрдү алып Бишкектен айлык алып келчүлөр дейт. Биз болсо айылдан Бишкек алып барчыбыз деп ушу түтүнгө өнүкпөсүн. 2 жыл биз келгенден бери бир түтүн чыгарган жокпуз. Жок, биздин үйүп атканыбыз мейли. Мисалы тиричилик таштандылар ташталып үйүлүп атса, аны деген иштетсе болот тиричилик. Көзөмөлгө алып эле атабыз. Анда сиздин көзөмөл менен өтүп атабы ошол жака? Эми алып келип таштап атса, мен аны каяка алып барам эми азыр? Медициналык отходдорду убагында көрдүңүз беле иштеп аткан? Эми аны жок кылабыз да азыр эми ошол жерде бирдеме кылабыз да. Азыр мына мен иштеп атам, аны деген азыр алып келип атам. Кечээ кечинде сүйлөшкөнбүз бир инвестор мененчи. Бүгүн жогун берет. Биз эртең мына майрам бүрсүгүнү эме дагы ошол карабастан биз иштеп атабыз. Мен айтып атам, алар майрамда майрам сайрам жок эле, давайте мону бүтүрөбүз деп кечээ суранып ошолоргочу. Кылыч мырза, силерде туура түшүнгүлө да. Туура түшүнүп атабыз, биз мындай кубанычтабыз, жакшы жаңылык чыгаргандачы.
Мага азыр мындай кыздар, мага азыр убакыт бериңиздер, бир 10 күн убакыт. Потому что ал кичинекей объем эмес. 10 күндүн ичинде мен ал ушул мусордун полигонду башкача эмеде көрүп кетесиздер буюрса. Жок, анын үчүн силер чакырсаңар келебиз биз. Кубанып келебиз. Ошо 10 күндө мына Кылыч мырза мен сөзүн берем, мына колун берем. 10 күндөн кийин мага келиңиздер. Мен ошол жерде бүт бардыгын башкача кылып берем. Ал женге деген Негизинен ар бир санитардык полигонго жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги тарабынан экологиялык паспорт берилет. Ал документтин негизинде ар бир ишкана турмуш тиричилик калдыктарын гана өздөштүрүп, кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк алат. Ал эми жогоруда аталган тазалык сервис ишканасынын мындай документи барбы? Андан тышкары медициналык кооптуу калдыктарды эмненин негизинде бул аймакка алып кирип жаткандыгы тууралуу тиешелүү министрликтин Чүй облустук башкармалыгына суроо салып көрдүк. Бүгүнкү күндө бизге жеткен маалымат боюнча тазалык сервистин ошол отходдорду кайра иштетүү лицензиясы алынган эмес. Бүгүнкү күндө кандай жол менен алды же жокпу, бар жок экенин азыркы учурда билбейт экенбиз, бирок буга чейин бизден алган эмес. Сиздер тараптан ошондой экологиялык паспорт үй тиричилик таштандылар үчүн берилген. Туура. Кандай негизде ал жака медициналык таштандыларды төгүп атышат анда? Эми бул эми свалка болуп атылат да. Свалка болгондон кийин бул негизгиден биринчиден бири көзөмөл ушул Кант шаарынын мэриясына караштуу болгондуктан бул свалкачы. Ошол ишкана договор түзгөн ишкана же болбосо өзү Кант шаарынын мэриясы муну тыкыр көзөмөлгө алыш керек болчу. Эмне себептен бүгүнкүдөй сиздер тартып келгенде состоянияга жетип калган, ал акыбалга ага жеткизгенге ким күнөөлүү экенин муну ошол боюнча бизде азыр тактоо иштери жүрүп атат. Себеби если таштандуу таштачу жердин көзөмөлү жок болсо, бул жерде ар кандай көрүнүштөр пайда болушу мүмкүн. Түн ортосунда айдап барып төгүп кетиши мүмкүн. Ошол районго жайгашкан больницалар төгүшү мүмкүн же болбосо башка Бишкек шаарынан деле башка ишканалар алып барып, ошол видеодо көрсөтүлгөн медицинский отходдорду таштап кетиши мүмкүн, толук мүмкүн да. Ошол себептен бул жерде бир нерсе бул көзөмөлдөн чыгып кеткен. Негизи ушул жаратылышка, элдин саламаттыгына доо кетирбеш үчүн медициналык таштандыларды, калдыктарды кандай жок кылуу керек эле? Негизи ооба бүгүнкү күнү негизги бир экологиядагы көйгөйлөрдүн бири болуп ушул медицина тармагынан чыккан таштандылар эсептелинет да. Алар негизинен азыр бизде эми медицина таштандыларын атайын жок кылуучу, өрттөөчү атайын орнотмолор, аппаратуралар Кыргызстанда көбөйүп кетти. Мен билгенден биздин ушу Чүй областында бир нече ишкана ошол боюнча иш алып барып келет. Ал ишти алып барыш үчүн ошол жанагы сиз айтып аткандай экологиялык паспорту керек, бир айтайын, ага өрттөгөн чыккан түтүнүнө уруксат кагазы керек, жана башка бир нече ошол кагаздардын негизинен лицензия алынат. Лицензия биздин борбордук аппаратыбыздын атайын отходдор бөлүмү тарабынан комиссия менен каралып туруп, толук документтер толук болгон күндө берилет дагы. Анан ошонун негизинде ошол ишкана иш алып барат. Ал ишкана ошол сиз айткандай ар кандай медициналык ишканалар менен договор түзүп, договордун негизинде чогултулган графигине жараша алып барып ошо печкасында өрттөнүшү керек. То есть ачык талаада, ачык свалкада таштаганга болбойт. Кооптуу. Ар кандай оорулар, ар кандай жаман кесепетке алып келиши мүмкүн толук. Аталган башкармалыктын берген маалыматына караганда, Кант шаарынын мэриясы менен келишимдин негизинде иш жүргүзгөн ишкананын медициналык калдыктарды жок кылуу үчүн тийиштүү документтери болгон эмес. Андыктан бул жерде кооптуу калдыктарды ыргытууда кандайдыр бир кызыкчылыктардын кагылышы болгонбу деген божомол жарылат. Анткени кооптуу калдыктарды өрттөп жок кылам деп, кайсы бир тарап ооруканалардан олчогон акчаларды алып жатышы толугу мүмкүн. Бул маселе боюнча биздин берүүлөрүбүз мындан ары дагы уланат. Сиздер менен Сокол медиа маалымат агенттиги болду. Аман туруңуздар. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мына бүгүн 7 март 2024-жыл. Кызым сколиоз оорусу менен ооруйт. Кызыма жардам беришиңиздерди суранабыз. Көп жерлерге бардым, эч кандай жардам болгон жок. Розо келатат мына жакын арада.
Орозодо кичине болсо дагы садакаларыңыздарды суранам. 1 сом болобу, 10 сом болобу, 5 сом болобу, 100 сом болобу. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен Азаматова Кундуз сколиоз оорусу менен ооруйм. Мен бул ооруну кенедей чагымдан бери эле ооруйм. Мен да башка балдардай болуп айыгып, чуркап, ырдап бийлегим келет. Мага жардам бериңиздер суранам. Кредит суммасы $23.000 болуп атат. Кыргыз элим, карталар өзүмө караштуу. Банк номерум аягы 87 Кудайбергенова Айзат деп чыгат. Эгерде банк картаңыз жок болсо, баланс кылып да салып койсоңуздар болот. Сиздерден чын жүрөктөн кызым экөөбүз суранабыз, сиздерден үмүт кылабыз. Россия өлкөсүнө салам дегендер болсо, аягы 66 Аскарбек Ш деп чыгат. Өзүмдүн эним ишеничтүү, орозо күнүндө кайрымдуулук кылып коюшуңуздарды суранам. Орозоңуздар кабыл болсун.